Innal hamdalillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve berekatuhu. Qayradan suro жооп темабызга кайрылсак. Алгачкы суроо ажыке менин суроом токсикоз болуп аябай кыйналып атам. Кусуп намаздын жарымына келгенде кускум келип, намаз бузулуп калатат. Бузулуп калып атат деген мааниде айтыптыр. Кусканда даарат бузулабы? Бул мындай болот. Эгерде оозу толтуруп куссаңыз, анда даарат бузулат. Эгерде мындай кекирип келип кайра кетип калса, же астан чыккан болсо, буга даарат бузулбайт. Кудайым жеңилдик берсин, аман эсен көз жарып алыңыз. Кийинки суроо, Шафи мазхабында бел суу нажаспы же жокпу? Жооп берип коесуңарбы? Шафи мазхабында жана Хамбали мазхабында туура аны таза деп айтат, бирок бир нерсени айта кетиш керек. Тиги мазхабта кандай, бул мазхабта кандай деп кызыккан адам сөзсүз түрдө араб тилин өздөштүрүп, анан өзү изденип, өзү көрсө керемет болот. Ал эми жалпы эл журтка биз Ханафи мазхабындабыз да жалпы. Биз Ханафи мазхабы боюнча эле кете бергенибиз оң. Адамдардын башы чаржайт болбойт. Ханафи мазхабы боюнча бел суу бул нажас деп эсептелет. Кийинки суроо. Устаз, менин суроома жооп берип коюңузчу. Мен уборкада иштейм. 5 маал намаз окуйм. Уборкада майда чүйдө средства, пакет, бумагалар ашып калат. Үйгө алып келем. Колдонобуз. Туугандарга анча-мынча берип коем. Арам уурулук кылганга жатпайбы? Намаздарым кабыл болбой калбайбы? Начальниктерибиз билбейт. Охраналарга билгизбей алып кетебиз. Биягы кандай болот? Бул арам болот. Түздөн-түз арам. Анткени Алла Таала Куранда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар. Албетте намаз ар кандай плас жаман күнөө нерселерден, шариатта эмнени тыйган болсо ошол нерселерден тозот деп. Ибн Касир рахмату алейх муну мындай деп чечмелейт, жана башка муфассирлер дагы. Кимде ким намаз окуса, Алла Таала арам кылып койгон нерселерден тыйылбаса, демек анын окуган намазы кабыл эмес деп. Болгон милдетинен кутула берет, бирок намазы кабыл болбогонун белгиси деп. Кимде ким намаз окуса, жанагындай арам нерселерден, адам акылларынан, ошол нерселерден тыйылган болсо, өзүн тыйып, көзөмөлгө алып, такыбачылыкка бура турган болсо, демек анын намазы кабыл болгонун белгиси дейт. Ошондуктан ишканалардын, ошо мекемелердин ээлеринен уруксат алып, мыналар ашып калды, эмне кылалы? Кайра коюп коелу, кийин кайра иштетебизби? Же мына жерде муктаждарга иштетип кое берсек боло береби деп. Кээ бир жумуштар бар да, бир алынат, ал бир жок болуш керек. Ошол учурда дагы кичинекей ийнеси болсо дагы сөзсүз түрдө ошол мекеменин, ишкананын кожоюну уруксат бермейинче колдонуу арам болбойт. Барып уруксат алып коюш керек. Жана кимдерге буга чейин кимге берген болсоңуз, кимдер алган болсо сизден баардыгынын кетирген, кимге канча кетирдиңиз, баардыгынын несебин чыгарып, анан тыйынын алып келип туруп, жанагы кожоюнга өткөрүп берүү керек болот. Же буюмдун өзүн өткөрүп берүү керек болот. Ошондуктан бул арам иш болот, болбойт. Кийинки суроо. Мен сизден кеңеш сурайын дедим эле. Менин күйөөм ичет. Аябай ичпесе аябай жакшы адам. Бирок мен жашабайм деп кетип калдым. Никебиз бир бар. Эмне кылышты билбей калдым. Негизи бул башында мындай ичпесе жакшы адам деп атпайсызбы? Аял киши баягындай эркектин жакшы жагын көтөрмөлөп, жаман жагын жашырып, кайын журтту, эл журтту, ошо жолдошуңуздун тууган уруктарын баардыгын жакшынакай кылып тейлеп алып, узатып, үйгө келсе жакшынакай колдон келген тамак аштарын берип, жакшы сүйлөп, сен негизи жакшы адамсың деп айтып атпайсызбы, жакшы адам деп. Ошонусун сиз дагы мындай күчөтүп, маанайын көтөрүү максатында ошол мамилеңизди күчөткөн болсоңуз, Кудайым буйруса, эртеңки күнү ичкилигин таштап, жакшы жакка койт. Анан эми ичип кететкенде эле анан кетип калган болсоңуз, өзү жакшы адам деп атасыз. Мунуңуз баары туура эмес болот. Шарият боюнча кайсы аял күйөөсүнүн ыраазылыгын тапкан болсо, бул бейишке чыгат дейт. Эң негизи сизге болгон мамилеси, ортоңузда жаралган балдарыңызга болгон мамилеси мыктыбы
Демек, içip көчө жатып калган эркектерди дагы зыңкыйган аталыкка, чоң аталыкка, кадырман карыялыкка чейин жеткирген апаларыбыз бар бүгүнкү күндө. Ошолордун жолун жолдоп, сабырсыз эмес, сабырдуу болгонго не кыласыз? Калыптанып, көнүшүңүз керек. Антпесеңиз, бизде кичинекей эле бир көйгөй чыкса эле, азыр андайлар да көбөйүп кетти. Мен мындай болуп атат, анан мен мындай менен жашай албайм, мага мунун кереги жок деген көз карашта жашап аткандар да өтө көп. Андай болбойт. Алла Таала ошон үчүн Куранда эмне деген? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фасбир сабран jamila. Татнакай абалда эмне кылгын? Сабыр кылгын деген аят бар. Кебете башыңды бузбай деп. Ошондуктан жадырап жайнап, аялдын акылы сулуулугу ажарында тутпайбы? Аялдын сулуулугу ажарында деп. Жадырап жайнап, жашнакай мамилеңизди, кийим кечесин чыкытып карап, эмне болсо дагы баягы данышман эжелер, апалар бар го. Болбосо маселени өзү деле чечиши мүмкүн. Бир нерсе бирөө жарым сурап келсе, билбейм, аны атабыздан сурап көрүш керек. Атабыз эмне дейт, кожоюн эмне дейт, бир кожоюндан сурап көрүш керек деп, кыскасы сонун жака ыйгарып коет. Ошентип отуруп, анан эркек киши эмне кылып ойлонот да, башын жерге салып. Мен эмне кылайын эми, кой. Жакшы жагына бир оюнчу, бир жакшы жагына жылайынчы деп, өзү дагы эмне кылат? Адам болууга, адам болуп төрөлгөн соң, адамга адамча мамиле кылынса, Кудай буйруса, адамдык бир айберине келип, ыйманы ойгонуп, намазга акырын жумаларга, багымдат намазга, куфтан, пешин, масыларга акырын 5 мал намазга тартыла турган болсо, Кудайым буйруса эртеңки күнү зыңкыйган жолдош болуп берет. Эртеңки күнү кетип кала турган болсо, анан ачуусу келип кетип, бар ошондон нары келбей эле кой дей турган болсо, ортодон турмушуңуз ажырайт дагы. Кийинки турмушка чыкканда айтышы мүмкүн. Баягы жолдошуңдан деле сен жөн кетпесең керек. Ошо бир мааниси болгон да, ошон үчүн сен кичине ичип койсо эле чыдап кетип калган турбайсыңбы деген сыяктуу бир өнөкөт нерселерге, тема, уруш жаңжал темаларына айланып кетиши толук ыктымал. Ошон үчүн сабырдуу болуп, аял киши үйдү эмне кылып калыш керек? Ынтымакты бекем кармап калыш керек. Бул боюнча хадистер, сахаби аялдардын сөздөрү өтө көп. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз, канткенде үй бүлөнү бактылуу кыла алабыз? Кээде кол шилтеп таштап кетким келет. Ва алейкум ассалам. Негизи пайгамбарыбыздын өмүр баяны дайым айтып келебиз. Пайгамбарлардын өмүр баяны Айша энебиз, Хадича энебиз, жана Фатима энебиз ушулар тууралуу кыргызча китептер чыкты. Анан балага тарбия берүүдөгү адашуулар, балага туура эмес тарбия берүү жолдору. Анан ушуларды окуп түшүнүш үчүн өзүбүздүн салт саналарды, каада салттарды, нарт насилдерди аябай терең өздөштүрүп алсак, Кудайым буйруса бактылуу өмүр сүрөбүз. Анан колуңуздан эмне иш келет? Ошол иш менен алектениңиз. Кудайым буйруса баары жакшы болот. Эми кээ бир адамдар бар, 6 санаман, баары жашнакай эле турат. Жок, мен бактысызмын. Мен мындай жашоого жашай албайм деп. Асманды карайсыз, көрүп атасыз, жерди карайсыз, көрүп атасыз. Акылыңыз бар, иштетсеңиз иштейт, иштетпесеңиз жата беришиңиз мүмкүн. Ошондой учурда дагы адам өзүн бактысыз сезе берген адам бардыгы берилсе деле өзүн эмне болот? Бактысыз сезе бериши мүмкүн. Ошондуктан Али радыйаллаху сөзү бар экен да. Фактул басар ахвану мин фактил басира. Көздүн көрөгөчтүгүн жоготкондон көрөк, көздүн көрүүсүн жоготуп коюу бул жеңилирээк деп, жакшыраак деп. Демек, көздүн көрүүсү жоголуп кетүүсү, көздүн көрөгөчтүгүн жоготуп жиберүүгө караганда жеңилирээк. Демек, көзүңүз бар, көрүп да атасыз, көрөгөчтүгүңүз да бар. Китеп көп окуй берсе, көрөгөчтүк күчөйт экен да. Ошондуктан бул жерде айтып атат, ар бир нерседен карап рахат алып, эл менен аралашып, журт менен аралашып, ак караны ажыратканга жан дүйнө ыйманыңыз, аң сезимиңиз бардыгы калыптанып даяр болгондон кийин ушул нерселерден тагыраак айтканда адам өзүнүн баскан турганынан абаны кенен дем алып, кенен чыгарып атканынан рахат ала албаган адам башка жерлерде да эч качан башка бир оомат келсин, башка келсин, андан рахат ала албайт. Тескерисинче көп өзүнө өзү бир көйгөйлүү бир душмандарды, маселелерди жаратып алып дагы өзүнүн бутуна өзү чалынып жүрө бериши мүмкүн. Ошон үчүн Алла Таала Куранда эмне деген? Бисмиллахир-рахманир-рахим.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Bir misal keltirip atат. Töөнү карабайсыңарбы кандай жаралган деп. وإلى السماء كيف رفعت. Асманды карагыла кандай өйдө тиреп илинип коюлган, көтөрүлүп коюлган. وإلى الأرض كيف. Мына жерге карагыла, кайфа буситат, жерге кандай жерлер төшөлгөн. وإلى الأرض كيف سطحت. Жерлер кандай болуп төшөлгөн. Тоолор бар, өңгүл жер бар, кургак жер бар, кайрак жер бар, түрлүү жерлер бар. Ошолорду карап адам эмне кылыш керек? Эс алыш керек. Жана колуңузда эмне иш келет, жакшы көрүп жасайсыз. Ошону жасап, рахат алып, жан дүйнөнү эмне кылыш керек? Рахаттандырып, эс алдырыш керек. Кээ бирлер пайгамбардын сөзү десе, жок, пайгамбардын сөзү эмес, сахабалардын сөзү деп айтылат. Айтат го, "Равиху кулубакум", жүрөгүңөрдү эс алдырып турга өз учуру менен, өз учуру менен, мезгили менен жүрөгүңөрдү эс алдырып тургула. "Вайн келлат амият", эгерде жүрөктөр чарчап кала турган болсо, бул сокур болуп калат деп. Ошон үчүн жан дүйнөгө туура келбеген нерселерди ыргытыш керек. Жан дүйнөгө туура келген нерселерди ошону көрүп пайдаланыш керек, эгерде шариатта тыюу салбаса. Ошон үчүн усулда ушундай эреже бар. Жакшы нерселер негизи шариатта кайсы нерсе пайдалуу алып уруксат берилет, кайсы нерсе зыяндуу алып тыюу салынат деген эреже бар. Бирок ошолор аят хадистин негизинде жалпылай эле. Демек жашооңузга эмне пайдалуу? Шариатта ачык тыюу салынган эмеспи? Демек ошону пайдаланып акырын жашап кете бериңиз. Кийинки суроо. Менин балдарым тайекелерин байке дейт. Тайежесин мама дейт, жездесин папа дейт. Аялыма айтсам эчтеке болбойт дейт. Кийин зыяны тийип калбайбы? Негизи ар бир нерсени өз орду менен колдонуш керек, өз аты менен аташ керек. Керек болсо айтып атпайбы, алаган атын атынан аташ керек депчи. Баягы атасын ата деш керек, апасын апа деш керек, агасын ага деш керек, тайкени тайке бойдон калтырыш керек. Анткени баягы өзүнүн орду бар да. Мисалы сиз тайке болсоңуз, сизди биз жакын көрүп калдык, байкеле дейинчи, агале дейинчи, аке дейинчи деп турса, бул кандай болот? Же болбосо күйөө бала болсоңуз, сизди жезде дебей эле, иним эле дебейинби деп кайнагаларыңыз айтып атса, кел инем бияка отур деп. Анда жарашпайт да, кел күйөө бала деп. Күйөө баланын күйөө баладай орду болот, кайнатанын кайнатадай орду болот. Бир тууган агасындай инисиндей орду болот. Мисалы сиздин кызыңыз бирөөгө келин болуп барса, бизде ушундай бир адат пайда болгон. Биздин келинибиз силерге келин эмей эле кыз болуп калсын. Силердин балаңар бизге күйөө бала эмей эле бизге бала болуп калсын деп, андай болбойт да. Күйөө баладай болуш керек. Gelin gelindey болуш керек, кыз кыздай болуш керек. Кыз үйүнө барганда кыздай эркелеп жүрүш керек. Кайын журтуна келгенде кайра gelin деген статусун, формасын кийип, жашынакай болуп, мындайча айтканда ошондой образга кирип, өзүнүн gelindик жолу менен эмне кылыш керек? Кызматын тейлеп, тияк баягы карап, өзүнүн тыкандыгын көрсөтүш керек. Ар бир нерсе өзүнүн аты менен аталыш керек, жана чегинен чыгып кетпеш керек. Ал туура эмес. Жездесин жезде десин, тайкесин тайке десин, андай болбойт. Ата дебеш керек, өзүнүн атасын гана ата десин. Ал эми аксакал кишилер болсо, сыйлоо маанисинде, сый урмат маанисинде ата деп койсо болот. Мисалы, 80ге чыккан аксакалды кантип байке деп айтасыз? Же кимдир көчө тилинде айтканда кантип брат деп айтасыз? Кээ бир брат деп атат, брат деген негизи башка жакта колдонулат. Адабий тилде, жашынакай маданий тилде колдонулбайт. Ага деп айтыш керек, же эне деп айтыш керек, жоксо ушундай аке өкө деп айткандай, бирок ага эне, кел инем, кел ага, мындай кылалы, тигиндей кылалы, же болбосо аба деген сөздөрүбүз бар. Мына ушул сыяктуу жашынакай бир кайрылуу менен кайрылыш керек. Ар бирин өзүнүн аты менен. Жеңеңизде кантип мен сиз мага эми эже эле болуп калыңыз, эже деп айтайын. Андай болбойт да, жеңеңизди жеңе деп айтасыз. Келин баланы кантип менен карындашымдай эле бол деп айтасыз. Келин бала окуп келатат деп агалар эмне кылат? Кайнагалары кымтынып, сөзүн иреттеп сүйлөп, этияттык менен алып отурат. Бул биздин сонун атабыздан келаткан салт санабыз. Ошондуктан тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп Нурмолла атабыз айткан да, тарбияң тайык болсо тартканың кайык болот деп. Ар бир нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Ошон үчүн кыргыздар айтып коет, башка жак бул жака коюңуз.
үйгө кирип монда жайгашып отурган кезде дагы ордуңду таап олтур деп коет. Ушунчалык катуу айтылат. Устукан таратылганда да ошондой. Ар ким өзүнүн устуканын тааныш керек. Бул да бүт сый, мамиле. Кийинки суроо. Мен жашым 15-те. Намаз окуйм, бирок кунут дубасын жаттай элекмин. Анын ордуна Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп койсо болот деп уккам. Ошентип окуп келип жатам, болобу? Ооба, азырынча окуп туруңуз. Бирок чындап Ихлас койсоңуз, 15 жаштагы жигит бул бат эле жаттабаса болот. Мейли кыз бала болсун. Бат эле. Бүгүнкү күндө мынакей Бишкекте биз кабарын угуп атабыз. Инстаграмдарда балдар жөнөтүштү, мынакей Инстаграмга кирип киргизип коюптур деп. Ошол бир мугалим кыз чыгыптыр. Жашы 20 жаштын тегерегинде экен. Окуучуларынын эң алдыңкысы 1 мүнөттө 19.000 сөз окуп атат. 1900 эмес, 190 эмес, 19.000 сөз. Анан ошол окуучулардын ичинен арасынан бирөөсү бар экен, 7800 сөз окугандар бар экен. 5000 сөз окугандар толтур экен. 1 мүнөттүн ичинде. Мына ошол сыяктуу заман азыр алдыга өнүгүп атат. Ошол сыяктуу ыкмаларды, эрежелерди колдонуп, мисалы, бир көргөндө жаттай турган, мына окуй турган жаттай турган болуп, ошол ыкмаларды колдонуп, кунут дубасын бир чындап жүрөгүңүздү төшөп, бир окуйчу деп бир окуй турган болсоңуз, бат эле окуйсуз. Эгерде бир өзүңүз кызыккан бир университетке мынагу бир 30 барактуу китепче бар, ушуну жаттап мага айтып берсең, Кудай буйруса окууга сени кабыл алабыз десем эмне кылмаксыз? Баса чекесинен баштап, башынан баштап аягына чейин жатка айтып бермексиз. Ошол сыяктуу ыхласыңызды коюңуз дагы, бат жаттап алсаңыз болот. Туура жаттаганга чейин жана Ихлас сүрөсүн окуп турса болот, кунут дубасын үйлөнгөнгө чейин. Кийинки суроо. Мен ушундай нерсени окуп калдым. Мусулмандарга жылаңач уктаганга болбойт деп. Ушул чынбы? Негизи эгерде кишилер көп болсо, айталы бул жагында атасы жатат, бул жагында бир агасы жатат, бул жагында карындаштар укташы мүмкүн. Жашы баргандай да. Этаж үйдөн балким экеле бөлмөлүү үй болушу мүмкүн. Ар ким ар кандай уктайт. Ошол кездерде кокустан бирөө жагып кирип келип кала турган абалдагы бөлмөлөр болсо, анда туура жок дегенде мына чоң аврат, уяттуу жерлерди жаап, азыр ночношка деп коет го, баягы кечки жатак кийими. Ошо жатак кийимдерди кийип алган жакшы. Ал эми аял менен күйөөсү боло турган болсо, алар жата турган бөлмөгө эч ким кирбейт да. Аларга боло берет, уруксат болот. Шариатта үйлөнүү уят болбогондон кийин кийимсиз жатуу деле уят эмес. Эгер ошол ыңгайлуу боло турган болсо. Негизинен этияттык үчүн баягы жатак кийимдерин кийип алганы жакшыраак болот. Болбосо негизи шариат уруксат берет. Айша энебиздин хадистер бар го. Керек болсо пайгамбарыбыз экөөбүз бир кийим идиште жуунат элек, сууну талашып калат элек. Мага да суу калтырып кой деп айтаар элем дейт. Ошол сыяктуу демек үйлөнүү уят болбогондон кийин кийимсиз жатуу да уят эмес. Болгону сырттагы келген адамдардан бир ыңгайсыз абал көрүнүп калбаш үчүн баягы жатак кийимдерди кийип алган жакшыраак болот уктаганда. Себеби түндө тебиниши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Кийинки суроо. Карта ойносо болобу? Эчтекени тикпей, ортого эчтеке койбой, жөн эле көңүл ачуу үчүн. Жок, негизи жакшы эмес. Баягындай эми үйрөнүп баягы 1-2 ойногон болушу мүмкүн. Негизи тикпей дагы тигип да болбойт. Себеби муну бара бара барып кумар оюндарга алып баруу коркунучу бар. Ошондуктан ага жолобой эле таптакыр алектенбей аны менен пайдалуу китеп окуңуз, пайдалуу бир иш менен алектенгениңиз жакшыраак болот. Кийинки суроо. Устаз, эмне үчүн биз мусулмандар артта калып калдык? Ушул нерсе аябай мени кыжаалат кылат. Бул Алла Таала Курандагы икра, оку деген аятка амал кылбагандыктан жана дайыма бир иш менен алектенбегендиктен окуу жагынан артта калдык. Жана кайсы кесипке биз жөндөмдүбүз, ошол кесип менен алектенбей, туура эмес эле ар кимди туура эле мен ушул нерсени окуйн дедим эле, ушул нерсени кылайын дедим эле деген сыяктуу колунан келбеген, кызыкпаган эле нерселерге кирип алып, ошон менен катар жалкоолук болгондуктан. Анткени хадис бар эмеспи? Алла Таала пенделердин ичинен 6 саны аман бош жаткан пендесин жек көрөт деп. Бизден жалкоолук кетмейинче, анан окуу жагыбызды күчөтмөйүнчө биз эч качан өнүгө албайбыз, өсө албайбыз. Жалаң менимче,
Анан ушундай экен го, экен мекен бул ислам дининде өтпөйт. Мен ушундай да уктум, же ушундай да мына баланча аалымдан, же болбосо мен баланча китептен ушундай да окудум дей турган абалга жетиш керек. Жана башында сөздү дагы кайталайбыз. Тез окуу ыкмасы мынакей чыгып атат, биз бир жолу катыштык. Абдан жакшы экен да тез окуйт экен. Адамдын мээсин Кудай Таалам ушунчалык күчтүү кылып жаратты. Тез окуган сайын ошончолук мээ катып иштейт экен. Жанагы кыз айтып атпайбы? 15 жашар кыздын теги жашты, ошол кыздын жашы бир 15 жашардай эле экен. Баягы 1 мүнөтүнө 7800 сөз окуган кыз экен. Ошол кыз айтып атпайбы? 80% тегерегинде мен алып калам дейт мээми окуганда, тез окуганда. Көрбөйсүзбү? Ошон үчүн баягы ошондой ыкмаларга, ошондой китеп окуу жаатына эмне кылышыбыз керек? Көбүрөөк алектенишибиз керек. Мисалы, чарбага кызыксаңыз, жалаң чарба жөнүндө китептерди эмне кылыш керек? Тытып окуп коюш керек. Эгерде курулушка кызыксаңыз, тети пирамидадан баштап, андан бери курулган мечиттер болобу, мекемелер болобу, ушулар кантип курулган, эмне болгон? Ошолор жөнүндө китептерди эмне кылыңыз? Абдан көп окуңуз. Анан тарыхый китептер, анан адабий китептерди көбүрөөк окуп коюш керек. Сөз байлыгыбыз, ой жүгүртүүбүз күчөш үчүн. Анан дагы кошумча макаллакап, тарбиялуу нерселер менен алектенип анан зыяндуу пикирлерди алып келе турган окуяларды көрбөш керек. Жана ошондой адамдар менен да эмне болбош керек? Алектенбеш керек. Кээ бир адамдар бар го, төрөлгөндө таягы менен төрөлгөн. Бирөөлөрдү мындай чукулап укулап, уруш жаңжал кылбаса, көңүлү мындай ачык болбогон инсандар болуп калышы мүмкүн. Алар кимдер десе, көбүнчө зынадан төрөлүп калган балдар болушу мүмкүн дейт китептерде. Ошондой адамдар, мүнөзү начар адамдардан алыс болсоңуз, анан алыс болсок биз, анан дайыма китеп окуу менен, жакшы чөйрөлөрдү түзүү менен, дайыма өнүгүү менен, ким өнүгүп атат, жакшы иштерге кетип атат, ошолор менен барып маектешип, текеберленбей. Ал бала балким 20 жашта болушу мүмкүн, 15 жашта болушу мүмкүн. Илим өнөө жагынан алдыдабы, уялбай этпей барып, иним, же балам деп эге жашыңыз 50 болсо, мына нерсени мага үйрөтчү, мен билбейт экем деп кызыгып алектенсек, Кудай буйруса бат эле өнүгөт. Анан бул боюнча дагы Али радыйаллаху анхунун керемет сөзү бар. Жанагы суроо боюнча. Эмне деп айткан? Али радыйаллаху анху мындай дейт: "Рахималлаху имраан ахя хаккан ва амата батилан ва дахакал жаур ва акамал адла." Алла Таала райым кылсын, райым кылды, райым кылсын, райымын төшөгөн болсун. Эгерде акыйкатты тирилтсе, туура эмес нерсени өлтүрсө, жана адилетсиздикти жойсо, адилеттүүлүктү тургузган болсо дейт. Бул жеке үй бүлөдөн баштап мамлекет башчыларыбызга чейин тиешелүү болгон сөз бул. Али радыйаллаху анхунун сөзү. Алла Таала райым кылсын, дагы кайталайбыз. Акыйкатты тирилткен болсо, Алла Таала райым кылсын кимге? Бир инсанга. Ал инсан эгерде акыйкатты тирилтсе, туура эмес нерсени жок кылса, адилетсиздикти түп тамыры менен жок кылып, адилеттүүлүктү орноткон болсо дейт. Ошондуктан жана үй бүлө жөнүндө да айтып атпайбызбы? Кетип калгым келет тиги бу деген. Эркек киши балагатка дене физика жагынан жетишүүсү бул жетишсиз. Физика жагынан дагы, дене жагынан дагы, акыл жагынан дагы, сабырдуулук жагынан дагы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айткандай, тиричилик кылып үйлөнгөнгө, доход топтогонго жараган эркекти гана үйлөндүрүш керек экен. Ата-энеси келмей акча топтоп коюп үйлөн десе, ал эртеңки күнү бат эле ажырашып, жана аялдын дагы, бала чаканын дагы кадырына жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн имам Абу Ханифа айтып атпайбы? Биринчи билим ал, андан кийин тиричилик кылып акча топтогон акчаң анан кийин үйлөн дептир. Ошентип үйлөнгөнгө үйлөнгөнгө каражат топтой ала турган эркек эртеңки күнү аны каржылап багып кеткенге дагы жарай турган ата болуп чыгат экен, Кудай буйруса. Ошондуктан Алла Таала ар бирибизге намыс, ыйман берген болсун. Ошондой эле Хасан радыйаллаху анху айтып атпайбы? Ыймандуу балага кыздарыңарды бергиле, ал кыздарыңарды сүйүп жашайт, сүйбөсө дагы эч качан тыштап кетпейт деген. Эми кийинки суроо, эң соңку суроо экен. Менин атым Амантур дейт. Түшүмө чубак ажы устаз көп кирет. Намазга да чакырган. Устаз чубак ажы болду. Түшүмө көп кирип атат. Эми бул жакшы. Алла Таала ахиретте Фирдаус бейишинде дагы чубак ажы экени сизди бир кылган болсун. Пайгамбарыбыз менен бир кылган болсун. Айтып атпайбы? Ал улама варасатул анбия деп. Алымдар пайгамбарлардын мураскери деп.
Пайгамбарлар эч качан бир алтын же башка калтырбаптыр да. Илимди ушул иман мээнетин калтырган экен. Ошол илим аалымдар пайгамбарлардын мураскору деп. Ошондой эле Алла Таала Кур'анда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама яхшаллах мин ибадихи ал-улама. Алла Тааладан чындап жүрөгү менен корко тургандар бир гана аалымдар болот. Кур'ан аятын түшүнгөн аалымдар болот деп. Анысар ошондой Кудай Таалам урпаңыздан да аалымдар чыгарсын. Ахиретте пайгамбарыбыз менен биргеликте чогуу жайгаштырган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.